айдоочуга деген чалганда, айдоочуга чалганда биз деген мындай суроо койдук. Силер каякта жүрөсүңөр, келбейсиңер, эмне болду деп туруп милицияга чакырдык аларды. Анткени деген телефонду эртеден бери кечке чейин чалып атканда ал өчүк болчу. Анан бир убакытта саат 16:00 чамаларында биз чалып туруп, ал телефонду көтөрдү. Көтөргөндөн кийин биз суроо бердик, каяктасың, келгиле, биз милициядан болобуз деп туруп конкретно айттык. Айтып туруп, он не поддался разговору. Ал бизге түшүндүрүп берди. Мен бул кыз менен 4 айдан бери сүйлөшөм. Биз үйлөнөлү деп атканбыз. Бизге тийишпегиле деп туруп телефонду өчүрүп салды. Андан кийин, уже 3 сааттан кийин биз Айзадага, маркум Айзадага номер чалганда телефон иштеп баштады. Иштеп баштагандан кийин биз апасына айттык. Биздин номерди албай койду. Апасы чалгандан кийин ал телефонду көтөрүп, апасына айтты, мен түн ичинде үйгө келем. Бежать этпегиле, мен азыр замир менен өзүм чечишип алам, анан үйгө келем деп түшүндүрүп айтты да. Андан кийин биздин опер кызматкерлер чалып, кыз менен сүйлөштү. Ал да бизге ошондой эле апасына айткан сөздү бизге кайталап айтып берди. Азыр билесиз деп айттыңыз. Айны бизде суроо бердим. Сосын Азаттык радиосунан. Сиздерге ошо кыз чалып атканда, айдоочу чалып атканда геолокациясын табуу техникалык мүмкүнчүлүгү бар да, ошол кезде эмнеге барып анан өзүнүн ал кезде биз деген фиксация кылганбыз. Локациясын фиксация кылганбыз. Ошол жактардын баарын проческа кылып карап чыкканбыз. Аяктын баарын полностью бүт өйдө жактын баарын группалар барып туруп, изилдөө кылып туруп карап чыгышкан. Негизи техникалык мүмкүнчүлүк бар телефонго, телефон аркылуу. Мен бар. Бирок азыр деген мындай да, азыр силерге деген бул техникалык мүмкүнчүлүктөрдү мындай детально түшүндүрүп бере албайм. Анткени сиз аны сиз да түшүнбөйсүңөр. Мен түшүнгөндө местный малчылар чалып. Жок, геолокация менен издедик. Бирок техникалык мүмкүнчүлүктөр ар кандай болуп калат да. Перекидывать этип, туура эмес көргөзүп калат. Ошондой моменттер бар да.